Жаркын жол авто мектеби курсанттарга тиешелүү класстык бөлмөлөргө жасалгылоо иштерин толук жүргүзгөн. Көрсөтмө куралдар толук орнотулуп, теория менен практиканы айкалыштырып сабак берип келет. Сабак берип атканда айтам, балдар бизде окуп аткандар болсо көрсө, постоянно сабакта айтам, бизге келгендерде силерде жоопкерчиликтер, врачтар жоопкерчилиги бирдей. Недегенде врач туура эмес диагноз болуп койсо, бул кыйын болуп калат. Силерде кутта ошондой жолдо билбеген, эрежени билбеген же эрежени таксактабаган бул кылмышкердей болуп каласыңар. Кылмышкерде жоопкерчилиги бар. Ошон үчүн окугандар жакшы, келип сабакка катышкандар жакшы. Анан бизде сабакка катышпай калса, постоянно регистрация болуп турбайбы журнал боюнча. Анан 3 жолу себепсиз, 4 жолу себепсиз келбей калса, келип чакырабыз, себебин билебиз, анан отчисление кылганы мажбур болобуз. Ошондо сабак катыштырган аракеттебиз. Анан не дегенде бизде азыр биз мурун Минобразование карайт элек, бирок азыр ГАИга өтүп калбадыкпы. Ошол себептен алар катуу текшеришти баштады. Текшерүү өтө катуу кетип баратат. Бар же ошо сиз айткандай техникаларды, окуу класстарды баары текшерип не кылып атат, сабактар катышып атат, алар келип анан өзүнчө сабактар өтүп атат коопсуздук боюнча. Ошол катуу көзөмөл астында болуп калдык. Ошол себептен алар айтты, эскертти, окууну катуу алгыла, сабак катышкандарды көзөмөл астына алгыла деп эскертип кеткен. Биз ошо аракет кылып атабыз. Жаркын жол авто мектеби жол кырсыгын алдын алып, курсанттарга офлайн форматта жандуу сабак өтөт. Курсанттардын сабакка катышуусун өзгөчө көзөмөлгө алган авто мектеп өз токтомун кабыл алган. Өздөрү келип сурайт, канча контракт, кандай окуш, канча ай, олордун баардыгын биз түшүндүрөбүз. Если возможностуңар болсо, келип окуйсуңар бул өздөрү. Анан 2 смена окушубуз бар, эртең менен 10-дан 11-ге чейин. Первая смена deyip koyuyoruz. Анан экинчиси 5-тен 6-га чейин. Ошого анан өздөрүнүн немесине карап туруп келишет. Анан прием документ болсо 4 сүрөт, 3-4ке анан кийин паспорттун копиясы, көчүрмөсү. Ошону алып келишет, оформление кылабыз, контракт түзөт биз менен, контракттарга кол коет. Анан кийин биз медицинский смотр деген кагазын беребиз. Ошону өтүп келет. Ким кайсы районда паспорт алынган болсо, төлөгөн болсо, по месту жительства деп коебуз. Ошо менен өтүп келишет. Анан сабакка келет. Сабак бир 15 күн ошо вождение медосмотр өтүп болгондон кийин келип, биз ошо доктор кагазына карап туруп, анан вождениеге чыгарабыз. Может, көзү зрениеси может минус болуп калышы мүмкүн. Я психбольница коюп койсо, значит, он больной. Ошон үчүн биз запрет кылып турабыз. Кийин анан мына вождениеге анайты доска графигин көрдүңөр. Саат 9-дан 6-га чейин вождение болот. 4 шофёрубуз ошо бардыгы очерк менен жазылышат. Саатына карап, өзүнүн вактына карап, ошо келип вождениени 5 литр бензин жанынан өздөрү куюп, эме кылат. Контрактты эми биз сразу мынанча алып кел дебейбиз. По мере возможности бөлүп төлөйсүңөр. Дейбиз, ошого сүйүнүшөт. Курсанттар оор жүк ташуучу унааларга автокүбөлүк алып чет өлкөлөрдө иштешет. Аталган мектепте жоопкерчилик күч. Мындан улам бул жактан бүтүп кеткен курсанттар сөзсүз өзүнүн жакындарына сунушташат. Анткени курсанттарга ыңгайлуу. Бул окуу жайды тандаганын себеби бул жактан биздин өзүмдүн сиңдилерим, анан кийин өкөлөрүм окуп кеткен. Анан ошолорду окуткандан кийин, алар права алгандан кийин өзүм дагы ушул жака кызыга баштадым. Жакшы шарты утренний и вечерний бар сабактары 10-дон 11-ге чейин и 5-тен 6-га чейин. Бизге ыңгайлуусу баягы иштегенге эртең мененкиге жазылганбыз и после обеда дагы келип окусаң боло берет. Ошон үчүн ошол ыңгайлуусу, эң эле ыңгайлуусу ошол болгон да бизге. Жаркын жол авто мектеби курсанттарга унаа айдоону үйрөтүүнүн өзүнүн эрежеси бар дешет. Автодромдо унааны үйрөнгөндө гана жолго алып чыгышат. Ар бир тепкичтен ар бир курсантты өткөрүшөт. Биз биринчи курсанттарды окуп атканда рулду бураганды үйрөтөбүз, акырын токтоп жылганды үйрөтөбүз. Анан кийин машина эң аз жерибиз бар, автодромго алып барабыз да. Ошол жерде токтотуп жылганды үйрөтөбүз биринчи. Анан кийин жолду оңго солго буруп үйрөнгөндөн кийин гана фигурный вождение башталабыз. Ар бир фигурный вождение алдыга жылат, аркасына жылат. Анан кийин оңго солго бурганда тийбей турган кылып флажоктор бар, ошол флажокторду алып барабыз. Ошо флажокторго тийбей үйрөткөндөн кийин жакшы үйрөнгөндө 5-6 парадан кийин шаардын четинде вождение кылып баштайбыз. Себеби олорду биз үчү механикин машиналар менен, механический машиналар менен тең жүргөндү, дизайн сактаганды,
tezde çekinirken үйреніп koşup başlayız. Şunda yine kursantar Narmani özüne navik alganda үйреніп alandan keyin özlerine samastiyatını iş kılıştı öğretiyoruz. Biz jıl degende jile verip sportta da samastiyatını almashtırgandan keyin şu kursantlar şu ança öğrengeni bilinip kaladi. Жаркын жол авто мектеби Абсамат Масалиев 47 дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлери 550 09 79 22 0553 43 21 32.